Мына айылдык кеңештин депутаттарынан да суроолор келип атат азыр. Жогорку билим, азыркы мына боло турган шайлоодо айылдык кеңеш депутаттарына жогорку билим керекпи же кереги жокпу? Бизде турат ки жогорку билим болуш керек деп. Айылдык кеңештин депутатына Жок, айылдык эмес, шаардык кеңештерге. айылдык кеңешке кандай болуп калат? Айылдыкка жок, айылдык кеңешке жок. Кереги жок айылдык кеңешке. Ушул жерге да сунуштап кетет элем мен. Айылдык кеңешке дагы жогорку билимди кошуп кетсек. Себеби көптөгөн айыл өкмөттөрдөн, көптөгөн мына муниципалдык мамлекет кызматкерлерден да суроолор, сураныштар келип атат да, ушул айылда деле билими көп, биздин мыкты талапкерлерибиз көп да. Жогорку билимди кошуп кетишибиз керек деп ойлойм да. Себеби бюджет маселеси каралат, жана башка маселелер каралганда бир топ талаш тартыштар болуп калып атат да, түшүнбөстүктөр болуп калып атат. Дагы бир айта кетчү нерсе, мына шайлоо ноябрь айына коюлуп атпайбы? Суук түшкөн мезгилге. Ушуну бир аз күн жылуураак мезгилге койсок болобу? Уже болбой калды, анткени указ чыгып калды уже. Эми кийинки шайлоолорго бир сунуштап кетет элем да, себеби күн жылуу мезгилде өткөргөн шайлоого акча каражат, расход деле азыраак кетмек да. Себеби күн суук кезде мына биздин урналарыбыз, жанагы отпечатканы ала турган аппараттарыбыз күн суук мезгилде бир аз иштетиш кыйын болуп атат. Жана үгүт иштерин жүргүзгөнгө дагы бир топ кыйынчылыктар жаралып атат да. Ушуну да бир сунуштап кетет элем. Рахмат чоң.